Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, туугандар. Теги жакшы, ушул Торгашка кулун сатылат. Тынарбектин өзүнүн Польша атынын баласы экен. Азыр маалыматын тагыраак кылып туруп алып берейин. Тынар, бул өзүм атын баласы деп калдың. Өзүң айтчы кана маалыматын. Bunu özüm atlayın alıp kaldım öyle. Bunun şerikтерин баягы Эко тарттык эле бер караттын баласынан, Муну өзүң алып калдың беле? Alıp kaldım öyle özüm atlayın. Жаныбар бунун бойлу турбайбы? Өтө узун экен колундагы. Бу ошондо атасы Польша, энеси Карабайыр эле жылкы болуп калат. Аргын экен да ошондо, Эки арканкы бутак экен. Өзүм ат кылам деп алып калган экен жаныбарды. Кашказы да бар экен. Кандай бунун жеп ичкендери жакшыбы? Жеп ичкен ден соолуктарына жооп. Атын кече күнү улакта да чабылды, Чабылды. Карат. Польша аттын баласы экен. Бир бастырчы, бастыр кой. Жаныбар. Мынакей туугандар, Польша аттын баласы. Карабайыр менен Польшанын аргыны. Азыр бааларын сурап берейли. Тынарбек, бу Торгашканын баасы кандай эми? Торгашканын баасы 130 миң. 130 миң. Кеми болобу? Кеми болот. Берки Эком не кылдың берки? Будан кичинерак эле аларың, Алар кечкеле, алар 4-5 айлык булнар эле. Не болду, сатылды алар? Алар сатылды. Атың азыр үйдө эмес окшойт, атыңы да көрсөтүп коелу десек. Карат үйдө эмес экен туугандар. Кече күнү улакка чабылды эле аты. Мына улактын улакта жүргөн аттын туугандар баласын издегендер болсо мына келип көрсөңөр болот. Баасы айтылды. Дареги Аксы району Коштөбө айылында.